Камрилер дагы издеп тарталы. Это Камри. Тарталы десек, мына 55 кузовда бар, бирок баасы жазылган эмес. Биз ушул баасы такталган унааларды тарткан аракет жасайбыз. Kia K7 заводской газ, кыймылдаткычын көлөмү 3 куб, 2018, $19.000. Кара кожа, электроручник, автохолд, отуруштан жылытуусу алдыңкылары бар. Айдоочуда дагы 3 позицияда вентиляциясы дагы бар. Классикалык түрдөгү саат. K7. Бул жерде мына Камрини айтканмын, тартам деп Кудай бурса деп. Кореядан окшойт, Камри. 70 кузовда көрүңүздөр. Көрүнүшү аябай жакшы. Кореядан өз таза японецтер келет. 2018 2.5 гибрид эмес экен, бензин накта. Анан панорама люк. Музыка JBL. Автохолд, автофар, электроручник, 4 айнегитен авто режим менен көтөрүлүп түшүрүлөт. Электро жылдыргычтарда чуркаганы 30.118 километрди көрсөтүп атат. Баасын канча дедиңер? $26.000. Ушундай. Камри. 70 кузовда. Toyota Prius'tu сурап көрөлү. 2017 1.8. Канча да отасыңар балдар? Ошо $17.500. $17.500. Болду. $17.500. Prius. Так, бул жерде Kia K5. Бензин 2018, кыймылдаткычын көлөмү 2.4 жок, K5 эмес, Optima экен бул. Optima 2.4 $16.200. Байланышчы телефондору Мол жерде мындай Avante 6 рестайлинг. Бул Avante 6 болуп кетет, жетимес. Рестайлинг ой да, бирок 2018 заводской газ 1.6, чуркаганы 46.000 километр деп жазылып турат. $13.000. Байланышчы телефондору 48 68 Kia K5 телефондоруна байланыштырыңыздар болот. Заводской газ $15.500. 2006-жылы чыгарылган 2019. Монитор заводской бар. Бирок кара түстөгүлөр көчөсү такси болбойт, булар. Такси эмес ма? Бул жерде Toyota Camry 70 кузовду сурап көрөлү. Панорама люк бар экен. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыздар? $26.500. $26.500. Пробеги канча болуп кетти? 99.000. 99.000. Свежий перегон болду. Бул да гибрид эмес экен, бензин накта. $26.500. Азыркы эле көрсөткөн Camry'дей, мында көрүнүшү жакшы. Жакшы базар, мындай базарга жакшы жаңы моделдеги жаңыланган унаалар түшүптүр. Тиволлини сурап көрөлүчү. Саңяң Тиволли, чакан жакшынакай кроссовер.
2017 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 бензин болуш керек. Ачкычсыз кирүү бар. Ассаламу алейкум. Бензинби? Баасын канча деп атасыңар? 12,5 миң доллар. Шундай Тиволи. Так, бул жакта могу жерде BMW-да сурайлы эми. 7-серия, караңыздар. Дизель. X-Drive. Люк. Мынандай ток күрөң түстө кожалары. Ачыкпы? Жакшы. Ачык болсо жакшы. Сон М-пакет. Санариптүү панель. Опсалар аябай көп. Телескопический рулдун жылуутуусу бар. Мындай кечкурун сон болуп көрүнөт. Бул заводской, бул посветкасы, айтмакчы музыкасы Harman Kardon фирмасынан. Сон айдасаң ушундай унаалардан айдап жүрөм. 2019 3 куб дизель дедик. Баасы канча болду? 52 миң доллар. Жакшы, сонга. Sanyang Rexton 360 градус камера. Повторитель поворота 2019. Корея видео регистраторы 23,500 доллар. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, турбина бар. Ачыкпы? Конкретно чыгарып Болду. О, опцияларда аябай жакшы экен. Караң, максималды окшойт, бул люк эле жок экен. Айтмакчы, мынаки тоодон түшүү жардамчысы бар, 220 вольт розетка бар, жол чейин ичинде жүрүү бар, көзгө көрүнбөгөн аймактары башкаруу бар, антизанос, камера, 360 градустуу электробагажник, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, электрокүзгүлөр, алдыңкы айнектери авто режим менен, премиалдуу музыка эмес экен да, ошонун солгунду сон болмок. Добуш менен башкаруу, старт, стоп, отуруштан жылуутуусу жана вентиляциясы, электроручник, автохолд, кожасы дагы мына көрдүңүздөр, эзилген жаракат жерлери жок, көчкөн. Мындай электро жылдыргычтар да жакшы. 23,500 доллар. Ушундай жол тандабасыз. Булар айтмакчы рамный внедорожниктер болот, жол тандабасар. Рама. Мындай электробагажник. Мына багажнигинде көрүп атасыздар, бул жет орун эмес, Жок, 5 эле орунду. Туруп, 2ге бөлүп койсо болот. Олар текчелеринде бияка түшүрсө, дагы да багажнигинин бая литражы дагы чоңоёт да, көбөйөт. Жакшы, таза. Ушундай Rexton экен. Болду. Биз урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен видеобузду жыйынтыктай беребиз. Азыр орус унааларын өзүнчө бөлөк видео кылып көрсөтүп кетем. Тартуулап ал жакта көрүңүздөр.